Жума аралыгында өткөн эсте калган резонанстуу көпчүлүктүн көңүлүн кызыткан жаңылыктар менен учкай эске салып маалымдап өтсөк. Андан соң аталган жаңылыктардын ичинен шаарда көйгөйлүү делген бир жаңылык менен кенен тааныштырып өтөбүз. Инсан рубрикасында аптадагы сөздөрү же иштери менен бизди таң калтырган, капа калган же сүйүнкөнө баатырлар тууралуу сөз болот. Бул оң же терс болушу мүмкүн. Эмесе баштадык. Жыйынтык. Президент Садыр Жапаров бир катар кызматтык адамдарга дисциплинардык жаза чараларын колдонду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчынын тескемесине ылайык Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 146-статьясына ылайык жүктөлгөн милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн, берилген тапшырмаларды аткарбагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Осоев Эркинбек Арсанбековичке сөгүш берилди. Андан кийин ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечирилгиси чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгын ишке ашыруудагы кемчиликтери үчүн төмөнкүлөргө эскертүү берилди. Сулайманов Алтынбек Турдубаевичке, президенттин ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагазиев Ханат Сагыновичке, Ички иштер министрлигинин ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын начальнигине, жана Тирмеев Руслан Качкынбаевичке, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлөө министрлигинин ысык көл региондук башкармалыгынын начальнигине сөгүш жарыяланды. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетовдун төрагалык алдында биринчи элдик курултайды уюштуруу комитетинин биринчи отуруму болуп өттү. Иш-чарага уюштуруу комитетинин мүчөлөрү, президенттин администрациясынын кызматкерлери, президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жана Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, ошондой эле коомдук ишмерлер катышты. Жыйында эл менен жолугушууларды жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча жакынкы келечектеги тапшырмалар аныкталып, элдик курултайды уюштуруунун алкагында техникалык мүнөздөгү конкреттүү тапшырмалар берилди. Бул туурасында бизге мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов буларга токтолду. Эң негизги ишибиз бул элдик курултай. Бул курултайда элдин гана өкүлдөрү шайланат. Ар бир айыл өкмөттөн 2 киши шайланат деп биздин жоболорубузда жазылган. Чыныгы элдер катышкан курултай болот. Эл өздөрү тандап алат өзүнүн делегаттарын, өздөрүнүн протоколдорун аны бекитишет жана уюштуруу комитетине жөнөтүшөт. Экинчи этабында курултайдын уюштуруу комитетинин айрым мүчөлөрү эл жерлерди кыдырып уюштуруу иштери боюнча курултайдын мааниси, максаты, маңыздары боюнча иш алып баруу тууралуу дагы тапшырмалар коюлду деп билдирди мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров 16 августта элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Биринчи элдик курултай 2022 жылдын 25 ноябрында Бишкек шаарында өтөт. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, ысык көл облусунда Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин 3-курсунун студенти 22 жаштагы Кытай жараны Сайтун изделүүдө. Бул тууралуу өзгөчө курдалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Кытай жараны 24-июлда Ак Суу районунун Ала көл жайлоосуна чыгып кеткен боюнча кайрылып келбегендиги тууралуу маалыматты 18 августта ысык көл облустук ички иштер бөлүмүнүн өзгөчө курдалдар министрлигинин ысык көл облустук башкармалыгына атайын кат аркылуу билдиришкен. Маалыматтагы билдирүүдөн улам Каракол шаардык номер 15-өрткө каршы куткаруу бөлүмүнөн 4 куткаруучу тартылып, облустук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери менен биргеликте издөө иштерине жөнөп кетишкен. Учурда издөө иштери тууралуу кошумча маалымат берилет. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, Үмүткө жеке чакан ишканасынын тең ээси 1970 жылы туулган АЖТ аттуу Кыргыз Республикасынын жараны кармалды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын УКМКсынын басма сөз кызматынан билдиришти. Ал УКМК тарабынан ок атуучу куралдары жана жардыргыч түзүлүштөрдү мыйзамсыз сактагандыгы жана колдонгон адамдарды аныктоо боюнча жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө кармалган. Иштеген жана жашаган жери боюнча жүргүзүлгөн тинтүү иш-чараларынын негизинде бир катар автоматтар, БДР-2, брондолгон чалгындуу жана патрулдук унаа атайын техникасы, ошондой эле жүгүртүүгө тыюу салынган көп сандагы ок атуучу куралдар, октарлар жана жардаргыч түзүлүштөр, граната, мылтык жана ар кандай калибрдеги травматикалык куралдар табылган. Белгилей кетсек, АЖТ күнүмдүк турмушта дайым аскердик форманы, башка айтканда камуфляжды кийип жүргөн жана жогорудагы аталган курал жарактарды алууга жана мыйзамсыз сактоого түрткөн агрессиясынын ар кандай көрүнүштөрүн ыктаган. Учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 267
2 беренесинин 3 бөлүгүндө куралды укуттарларды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча каралган кылмыштын негизинде катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында кылмышка шектүү катары кармалган жарандардын үстүнөн тергөө жана тиешелүү экспертизаларды дайындоо ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Карамалган АЖТ иликтөө иш-чараларын жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине алынып барылды. Каракол шаарында 6 ай ичинде аткарылган иштер туурасында вице-мэр Чыңгыз Бапаев тааныштыруу өттү. Ал ар бир муниципалдык ишканада жасалган иштерине токтолуп, жашылдандыруу, тазалык, жол чарба, суу түтүү ишканасындагы жасалып жаткан иштери тууралуу айтып берди. Быйыл шаарда 9 километр жол, 38 чакырым тротуар жасалган, курулуп жаткан инновациялык борбор, күнөөскана, коомдук ажаткана, шаар ичинде орнотулуп жаткан канализациялык түтүктөр, жол буниттерди аттуу, багар көрөр жок адамдарды жерге берүү боюнча маалыматтар берилди. Ошондой эле коопсуздук үчүн орнотулуп жаткан 118 видео жана фото байкоолор, ишканалар сатып алган техникаларга токтолду. Мындан сырткары эл өкүлдөрү кызыккан суроолоруна жооп алышты. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, Каракол шаарынын эң узун делген Ленин көчөсүнө экономика илимдеринин доктору профессор Алышбаев Жумагул Алышбаевичтин ысымы ыйгарылды. Өткөн 16 сессияда Алышбаевдин шаарга кошкон салымы айтылып, замандаштары, андан билим алган студент, кесиптештери сөз сүйлөштү. Ленин көчөсүндө 330 түтүн бар, анда 250 адам кол коюп беришкен. Көчөгө ысымды коюуда макул жана каршы болгондор болду. Натыйжада жыйынга катышкан 21 депутаттын ичинен 18 макул деп добуш берип, эң узун делген Ленин көчөсү Алышбаев көчөсүнө алмаштырылды. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, 16 сессияда Каракол шаардык кеңешинде 2 депутат айым алмашылды. Алар депутаттарга тааныштырылып, төш белги расмий тапшырылды. Маалыматка караганда, анда шаардык кеңештин төрагасы Турат Акимканов катышуучуларга шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын 2022 жылдын 15 июлдагы номер 67 токтом менен тааныштырылып өттү. Анын негизинде Сойкоева Гүлзат Кудайбергеновнун ордуна Иманалиева Дилнара Малдышевна келди. Ал номер 5 бала бакчанын директору. Буга чейин 26-27 Каракол шаардык кеңешинин депутаты болгон. Ал эми Мажиюнов Фариданын ордуна Атагелдиева Ибарат Касеновна келди. Ал Ысык Көл облустук төрө түйүнүн жетекчиси. Кийинки жаңылыктарга өтсөк, Ысык Көлдө бир катар жетекчилер алмашты. Алардын бири Абиев Жумгалбек Жүрсүнович Ысык Көл райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка 12 августта ички иштер министри кол койду. Ал буга чейин Каракол шаардык ички иштер башкармалыгын жетектеп келген. Жумгалбек Абиев 1978 жылы 31 августта туулган. Ал эми Чыңгыз Бейшембиев Каракол шаардык ички иштер бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Андан соң Тоңдун Төрткүл айыл өкмөтүнүн башчылыгына Жыргалбек Зарнаев дайындалды. Зарнаев Жыргалбек Жакшылыкович 1976 жылы 30 январь күнү Тоң районунун Бүкүнбаев айылында туулган. Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинен билим алган. 2017 жылдын 24 апрелинен бүгүнкү күнгө чейин Тулпар АККнын башкармалыгынын төрагасы болуп эмгектенген. Урматтуу угармандар, бул жума аралыгында өткөн эсте калган резонанстуу көпчүлүктүн көңүлүн кызыткан жаңылыктар менен учкай тааныштырып өттүм. Кийинки программанын бөлүгүнө өтсөк. Тема. Жуманын темасы деп биз ушул жумада ар бир адамдын, өзгөчө жаштардын оозуна алынып жаткан махыр темасы тууралуу баарлашабыз. Ал эми махыр тууралуу маалыматы жоктор, бул эмне деп турсаңыздар, анда биздин берүүнү тыңдаңыздар. Ал эми бизге бул маалымат менен бөлүшкөн Ысык Көл облустук мусулмандар казиятынын жооптуу катчысы Жунус Дүйшеков жана белгилүү диний ишмер Өзбек Чотонов менен сиздерге бул теманы ачып беребиз. Саламатсыздарбы Өзбек мырза, Жунус мырза? Кийинки күндөрү Instagram, TikTok желесинде махыр деген сөз көп айтылып, талкууланчу болду. Негизи эле жалпыга маалымат иретинде махыр жөнүндө түшүнүк берип өтсөңүз. Жунус мырза. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Саламатсыздарбы. Махыр бул эмне? Махыр бул нике себебинен эркек тараптан аял тарапка берилүүчү белек же болбосо бир мал мүлк деп түшүнсөк болот. Бул махырдын көбүндө чеги жок жана эң аз өлчөмү $100 деп эсептелет азыркы учурда. Айрым айымдар iPhone телефондон баштап Land Cruiser унаасына чейин сурагандар болуп жатат. Ал эми Кыргызстанда махырга эмне сурап жатышат, Өзбек ажы?
Анан бунун чынында размери айтылбайт. Бул жанагы адамдардын положениясына карата, байлыгына карата, даражасына карата ар кандай болушу мүмкүн. Мисалы, бай киши ас берген уятта, бул сыйлоо астыкка жатат. Анан бай киши байдай бериш керек, кедей киши кедей бериш керек. Анан мисалы жанагындай шариатта бил маруф деп айтат. Ошол территорияда орточо кандай болсо ошондой бериш норма болуп жатат. Чоң айтса да болот, бирок реальный болуш жатат. Бирок жана бекер бергенде, бекер мага эч нерсе албайм деген ал чында туура эмес, бул ката да. Анан эми мисалы жанагы iPhone сурады деп теге болуп атат. Чында мындайда iPhone сураткан кыздын акыбалын билбейбиз да, мүмкүн башкасынын баары бардыр. Үйү да бар, машинасы да бар, анан iPhone сурат. Мүмкүн ал ага боло берет да, жана балконский кызга. Бирок жанагындай өзүнүн ата-энесинде да жок, өзүндө да жок болсо, ал жанагындай ал туура эмес ал. Кыз өзүнө мындай керектүү, жакшы бир белек сурап алышат да, мисалы алтын же акча. Ошо акча болсо да сразу эле өзүнө керектүү жакшынакай мындай алтын сөйкө, алтын эмен алса, бул баазы жоголбогон, аябай кооз да, кымбат да, ошондой нерсе алып алса жакшы болот да. Кийинки күндөргө чейин бул сөздү көпчүлүк эле укпагандыр. Азыр эмнеге ушул жөнүндө айтылып калды, Жунус мырза? Эми бул махырдын эмнеге учурда актуалдуу болуп жатат деген суроого мен төмөнкүчө жооп берет элем. Анткени бул махыр буга чейин деле, азыркы биздин учурга чейин деле өтө актуалдуу болуп келген. Анткени бул никенин талаптарынын негизги талаптарынын бири болуп эсептелет. Болгону мурунку учурларда бул махыр деген сөз кыргыз тилинде калың деген сөз менен айтылып келген. Учурда бул махыр деген сөздү көп колдонуп жатышат. Ошол махыр деген калың деген сөз, калың деген махыр деген сөздүн эч айырмасы жок, өзгөчөлүгү жок. Жана учурда, азыркы учурда, мурунку учурда деп бөлүп айтуунун деле кажети жок деп эсептеймин. Эми бул махырдын аял тарапка берилиши албетте бул өтө жакшы нерсе. Анткени ар бир аял заты бул белек алганга татыктуу деп эсептеймин. Бул ислам дининде аял затын ошончалык кадыр баркы көтөрүлгөн. Ошол себептен ушул нике учурунда дагы кенен себебинен дагы ошо күйөөсү тарабынан бул аял тарапка кандайдыр бир белектин берилиши бул ошо күйөөсүнүн мойнундагы милдети болуп эсептелет да. Ошол себептен бул махыр же болбосо калың дейбизби, махыр дейбизби айырмасы жок. Бул аялга берилиши өтө эң жакшы, өтө сонун нерсе деп айтамын. Сурабай турмушка чыккандар кайра сураса болобу? Кандай дейсиз өзбек ажы? Жок, бүтө шанс бүтө. Мен айтпайм, ошол жанагы үйлөнгөндө өзү эле билип үйлөнөт. Азыр мына өзү эле билип үйлөнөт, өзү эле күйөөгө чыгат. Бул туура эмес. Чоң кишилер катышышат да. Улуу агалары, атасы жок болсо, агалары болбосо, жакын тайге бир ушундай бир вакил деп коет, ответственный опекун. Ошо киши чечиш керек. Жаш кыз өзү чечкен болбойт. Балын чубакка чейин деп созуп эметсе болот. Анан кечирип берсе да болот. Бирок махыр белгилениш керек да. Анан бербей койсо атайла беле. Ал кыянат кылган болот, андайда зина кылгандай дейт да. Аябай чоң күнөө болот да. Бербей койсо. Бирок кыз кийин ыраазы болуп мен махырды кечтим десе болот да, уруксат. Жок болсо чогулткыла, суракыла, карыз кабылгыла да башка жакшы бергиле да. Анан бирок ушу махырды алганда да жоопкерчилик бар. Ушунча берип аябай мени сыйлап, атамды сыйлап, энемди сыйлап, туугандарымды сыйлап, үйлөндү эле деп анан кийин ушу жанагы качып кетпеш керек. Жанагы азыр ошондойлор да бар. Алып эле качып кетип калат. Кайра бар бирөө өтөт, дагы эле алып кетет. Ошондой болуш керек да. Иши бериш керек. Мына мисалы кыз тарап келип айтса, мына мен алып келесиң. Анан ошону договорскан алып келип бериш керек да. Карыз калабы, жыйнап алабы, иш кылып болот да. Ал эми Раматтылык Чубак ажы убагында махыр тууралуу мындай деп айтканы бар экен. Бизде калың деген түшүнүк бар. Адаттагыдай көбүнчөсү молдокелерибиз калың менен махырды эки башка түшүнүк катары карашат. Бул туура эмес. Махыр деген калың деген махыр. Анткени элибиздин кылган жоругун шариаттын мыйзамдарына тууралап түшүнүү биздин милдетибиз албетте. Ошондуктан мен айтам, бул маселе бар. Бирок адатта калың деген же махыр деген сөз арабчасы бул кыздын өзүнүн акысы экендигин билиш керек. Мен ойлойм, кыргыз элинде бул салт туура жолго коюлган. Анткени ошол калыңга кадимкидей сеп даярдап берип, ошол калыңдын эсебинен кете турган сеп деп айтсак түшүнсөк болот. Бул сеп өзүнүн кыздын жеке менчик мүлкү, аны эч кандай кайненеси,
кайын журт же күйөөсү аны иштеткен укугу жок. Бул аты жамы журтка белгилүү Чубак ажынын махыр тууралуу айтканы болду. Урматтуу угармандар, аталган тема сиздерге кызыктуу болду деп ишенели. Бүгүн биз махыр темасында Ысык-Көл облустук мусулмандар казыятынын жооптук катчысы Жунус Дүйшеков менен белгилүү диний ишмер Өзбек Чотонов менен баарлаштык. Кызыктуу маекке сиздерге чоң рахмат. Ал эми урматтуу угармандар, биз программаны улантабыз. İnsan. Ал эми ушул жуманын каарманы же ушул жуманын адамы ким деп турсаңыздар, алгач ал айым тууралуу кыскача маалымат берип өтөйүн. Америкалык педагог, оратор, саясатчы, жазуучу Букер Вашингтон айткандай, ийгилик коомдогу ээлеген орду менен эмес, адам ийгиликке жетүү жолунда жеңүүгө тийиш болгон тоскоолдуктар менен өлчөнүшү керек деп айткан. Ал эми Каракол шаарындагы мектеп окуучусу Зияда Кадырова дал ушул принципти карманат. Ал Каракол шаарындагы номер 11 мектеп гимназиясынын окуучусу. Кыргызстандын 100 мыкты окуучусунун катарына кирди. Өзүнүн айтымында мектептеги бардык сынактарга, тренингтерге катышат. 8 жашынан бери англис тилин үйрөнөт экен. Pencil? Yes. Стол? A table? Yes. Девушка? Чувиха? Ты нет. Английский. Girl. Oh, yes, girl. Зияда курбуларына интернетте гана убакыт өткөрбөй, тил үйрөнүү, китеп окуу, мотивациялык тасмаларды көрүү аркылуу пайдалуу кеңеш алууга үндөйт. Жалпысын алганда максатына умтулган кыз. Демек, толук ишеним менен аптанын инсанын наамына татыктуу. Демек, Зияда Кадырова толук ишеним менен апта инсаны наамына татыктуу. Жана ал жаштарга эң сонун үлгү болот деп ойлойм.